Кийинки маселе, бешинчи маселе, боюнда бар же болбосо эмчек эмизген аялдын орозосу. Бала эмизген аялдын орозосу. Билишибиз керек, бул ушул эки аялдын тең абалдары бирдей да. Эгерде аларга кыйынчылык жаратпаса, орозо кармаган, мисалы, боюнда бар аял же болбосо бала эмизген аялга орозо кармаганы кыйынчылык болбосо, кыйынчылык жаратпаса, жана зыян болбосо, өзүнө дагы, ошо курсагындагы балага дагы, же эмизген балага дагы зыян болбосо, анда бул аялга оозун ачууга уруксат берилбейт. Бул сөзсүз түрдө орозо кармаш керек болот. Сөзсүз түрдө орозо кармаш керек болот. Бул биринчи абал. Экинчи абал, эгерде кыйнала турган болсо. Мындан дагы оорураак, эгерде зыян болуп кала турган болсо. Зыян болуп кала турган болсо, өзүнө зыян болуп калабы, балага зыян болуп калабы. Ушундай болуп турган болсо эмне болот? Анда бул аял деген эмне кылыш керек? Оозун ачыш керек болот. Алхамдулилля деп, Кудайга шүгүр деп орозо кармабайт. Өзгөчө кээ бир аялдар алсыз болот да, кээ бир аялдар слабый болот да. Мына шейх айтат, эгерде орозо кармай турган болсо, өзгөчө боюнда бар болуп орозо кармаса, ошо алсыздыгы күчөп кетет дейт. Жана баш айланып баштайт дейт, кусуп баштайт дейт. Жана мүмкүн курсагындагы балага да зыян болуп калышы мүмкүн дейт. Ошондой эле бала эмизген аялдар дагы. Булар дагы эмне? Буга да зыян болуп калышы мүмкүн. Мисалы, сүт токтоп калат же башка ушундай, Эмне кылыш керек? Булар эгерде ушундай зыян болуп кала турган болсо, анда оозун ачат. Булар орозо кармабайт. Анан кийин ошол кыйынчылык, ошо коркунучу кеткенден кийин, зыян болуп калуу коркунучу кеткенден кийин, анан ошо ар бир күнүнө, ошо өткөргөн күндөрүнүн ордуна эмне болот? Орозосун кармаш керек болот. Орозосун кармайт. Качан аларга жеңилдетилгенден кийинчи. Анан жакшыраак, ошо орозо кармайт дагы, анан жакшыраак эгерде бала үчүн корккондуктан оозун ачкан болсо, жана мүмкүнчүлүгү болгон болсо, материалдык жактан ар бир калтырган күнүнүн ордуна дагы бир кембагалды тогузуп койгон жакшыраак болот. Бирок мына өткөндө дагы ошо Шейх Хайсам Сархан дагы айтып аткан сабакта ушул жакшы экен да. Мисалы, анткени көп эле аялдар кандай болот? Мисалы, ар жыл эле боюнда боло берип, же болбосо бала эмизип ушундай болуп калып эле орозосу калып кала берет дагы, бир жылдан бир жылга болуп ошентип толуп кала берет. Карыздары толо берет да, биринин ордуна бири үстүнө толо берет. Ошондуктан негизи эгерде бала эмизген аял колдон келишинче негизи орозо кармаганы жакшыраак болот дейт. Ошо колдон келишинче түндөсү уктабай баланы эмизип, аны дагы ушу уктатпай баланы деле. Анан күндүз болсо эс алып, өзү да уктап, бала да уктап, ушинтип ооз ачарга чейин дагы баланы эмизип, ооз ачкандан кийин дагы баланы эмизип, мүмкүн болсо күндүз эгерде бала мындай дагы сүттү ичсе, ошондой сүттү дагы берип, ушинтип эптеп кичине кыйналса дагы ошентип орозо кармап койсо жакшыраак дейт да, жакшыраак дейт. Анткени кээ бир учурларда ушундай болуп калат, кээ бир аялдардын бир 5 жылдык, 10 жылдык болгон орозолору толуп кетет да, карыздары толуп кетет. Төрөйт дагы, кийин бала эмизет, анан кайра төрөп, ошентип атып эле карыздары толуп кетет да. Анан эми Аллах жакшы билүүчү, эми бул маселеде биз талаш деп айттык го. Ошондуктан мына бул жакта шейх бул китепте айткан ой эмес, башка ошо алымдардын башка айткан ою күчтүүрөөк көрүнүп турат да эми. Ал эми кандай мнение бул? Эгерде кайсы бир аял өзүнө корккондуктан, зыян болуп калуусунан, же болбосо бала үчүн корккондуктан оозун ачкан болсо, орозодо Рамазан айында орозо кармабай, кийин анын карыздарынын ордуна эмне кылат? Бир кембагалды тойгузат, жана карызын кармабайт, карызын орозосун кармабайт деп айткан сөз бар. Алымдардын ушул айткан сөзү күчтүүрөөк көрүнөт. Эми Аллах өзү жакшы билүүчү. Анан эми эмне себептен дегенде, анткени бул сахабалардын айткан сөзү да. Сахабалардан деген, муну деген Ибн Умар жана Ибн Аббас радиаллаху анхума, ошо эки сахаба айткан. Жана Ибн Кудам аль-Магдиси аль-Мугни китебинде бул эки сахабага бирөө каршы болуп, сахабалардан бирөө каршы сүйлөгөнү эч тастыкталган эмес дейт. Демек сахабалар айткан, мына ушу эки сахабанын айткан ою башкалардын оюна караганда да алдыраак коюлат. Жана эми алымдар айткан бар, мындай учурларда деген булар айткан болсо, мына өкүм, шариаттык өкүмдү ушундай учурда айта турган болсо, мунун өкүмү марфу болуп калат деген. Мунун өкүмү булар пайгамбардан айткандай сыяктуудай, пайгамбарга чейин көтөрүлүп калат деген ойду да айтышкан алымдар. Жана бул ойду деген дагы табийиндерден дагы бир топто алымдардын бир жамааты карманган. Ошондой эле азыркы учурдагы алымдардан бул Шейх Аль-Албани рахимахулло ушул ойду карманган. Демек бул ойдун негизинде эмне экен? Эгерде аял боюнда бар болгон же бала эмизген учурда өзү үчүн же бала үчүн корккондуктан, зыян болуп калышынан корккондуктан оозун ачкан болсо,
Кийин ал ошо күндүн ордуна бир кембагалды тойгузат. Калтырган күндөрүнүн ар бир күнүнүн ордуна бир кембагалды тойгузат. Жана карызын орозосун кармабайт. Эми кембагалдар кандай тойгузулат? Бул тууралуу биз качан ушу каарыган адамдын жана ооруган адамдын орозосу тууралуу сөз кылып атканда айткан болчубуз.